Салам достор, сагындыңыздарбы? Биз дагы сагындык. Бул чыгарышта сиздерди дагы да кубантканга даярбыз. Жана биздин Моншу веб каналыбыздан жакшы, жаңы, пайдалуу маалыматтарды аласыз деген ойдобуз. Анда баштадык. IT кесибин ар кандай сабактардан, лекциялардан угуп, жана көптөгөн китептерди окуу же болбосо курс, тренингтерден үйрөнсө болот. Бирок булардын баарын эле кунт коюп 5-6 саат угуп отура албайсыз. Мына ошолорду жеңилдетүү максатында атайы программалоону үйрөнүү үчүн оюндар чыккан. Жана алардын бири Code Combat, Code Wars, Web Adventures. Бирок бул чыгарышта биз сиздерди 5 өзгөчө жана кызыктуу оюндар менен тааныштырабыз. Биринчи эле Edabit оюнунан баштайбыз. Бул оюн көптөгөн ар кандай кызыктуу тапшырмаларды өзүнө камтыган жана биз ал тапшырмаларды IT китептеринен кездештирсек болот. Бул оюнда баары жөнөкөй. Тапшырмаларды аткарып жана аларга упай аласыз. Бирок упайды жөн эле бербейт. А сиздин жөнөмүңүзгө жараша берет. Жана бул оюнда өзүңүздүн досуңузду чакырып, чогуу бир тапшырманы аткарып ойносоңуз болот. Оюндун артыкчылык жактарын айта кетсек, ар кандай программалоо тилдери камтыган жана тапшырмаларды да өтө кызыктуу. Өзүңүздү чыныгы IT адисиминдеп иштеп үйрөнсөңүз болот. Ал эми экинчи оюн жөнүндө. Сиз буга чейин чоң маалымат базалар менен иштеп көргөн болсоңуз, мисалы Levep, Samlink, анда сизге бул оюн жагат деген үмүттөбүз. Таанышып алыңыз. Shenzhen.io. Бул оюнда сиз блоктук коддор менен программанын схемасын жана ар кандай инструменттердин жардамы менен маалыматтын кирүү, чыгуу жана сактоо менен иштейсиз. Дароо айтам, бул оюн инженер программалоо жаатын окуйм дегендерге жагат деген ойдомун. Жана бул оюнга сиз кадимки программаларды кандай иштеп жана кандай маалыматты сактаарын үйрөнөсүз. Улантабыз достор. Silent Teacher. Бул оюн өзүнүн аябай өзгөчөлүгү менен тартат. Бирок бул оюн программалоо жана программанын синтаксиси тууралуу маалыматы бар, бирок көп ката кетирген адамдар үчүн. Жана бул оюнда сиз ар бир тепкичти басып өтпөсөңүз болбойт. Анткени оюндун шарты ушундай, жөн гана жакпаган жеринен өтүп кете албайсыз. Ушул оюндардын арасынан биз сизге жага турган жана пайдалуу оюнду таптык. Бул Else Hate Break. Бул оюндун эң эле кызыктуусу бул программалоо коду менен дүйнөнү башкарса болот. Бул оюндагы ар бир персонаж чоң ролду ойнойт. Оюнчу өзүнүн кодун өзгөртүп жана башка да ар кандай кызыктуу кылып ойносо болот. Оюндун эң жакшысы ар бир кыймыл аракет программалоо менен өзгөрүлөт жана ойнотулат. Оюндун плюс жактары сиз ар ойногон сайын кайра код терип жазып ойнооңуз гана келет. Бирок тилекке каршы эң өкүнүчтүүсү бул оюн ноутбук жана компьютерде гана чыгарылган. Жана биз бул чыгарылышты Scripps оюну менен аяктамакчыбыз. Бул оюндун өзгөчөлүгү сиз ар дайым ойногоңуз эле келет. Жана программалоо деңгээлиңизди дагы да жакшыртып алууга чоң мүмкүнчүлүк. Оюндун графикасы жана ыңгайлуулугу менен өзгөчөлөнүп турат. Дагы бир кызыгы оюн онлайн. Сиз дүйнөнүн программист оюнчулары менен ойносоңуз болот. Дагы бир өзгөчөлүгү бул оюн мультиязычный деп коет. Ал кандай десеңиз, сиз канчалык көп программалоо тилин билсеңиз, оюндан утууга сизге мүмкүнчүлүк чоң. Достор, айтиге болгон кызыгуу пайда болдубу? Анда биз кубанычтабыз. Бирок буга окшогон оюндарды сиз өзүңүз эле жаза алсаңыз болот. Жеке эле оюн эмес, сиз өзүңүздүн жеке сайтыңызды же болбосо мобилдик тиркемеңизди жаза алсаңыз болот. Кайдан, кантип дейсизби? Албетте биздин Моншу веб IT академиясынан да. Жок, биз Бишкек шаарда эмеспиз десеңиз, ал да коркунучтуу эмес. Анткени биз сиздин үйүңүзгө барабыз. Кантип десеңиз, биздин курстарды сиз онлайн үйдөн чыкпай окусаңыздар болот. Достор, анда эмесе сиздер менен мен Кыпчакбаев Абдукарим болдум. Эмки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө.